Tekebерленип, ыймандан, исламдан жүзүрүгөн адамдарга эскертүү иретинде айтып атат. Исламдан, ыймандан алыстап кетсең, сенин акыбетиң дагы ушундай болот. Дүйнөдө дагы жазалап туруп, ахиретте дагы азапка салып коюшу ким Алладан корккон болсо, бул ага аябай бир чоң сабак болуп аталат. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу ала расулилlah. Ан-Назиат сүрөсүнүн 15 аятында Аллах Таала хал атака хадису Муса из надаху раббуху бил вадил муқаддаси туа дейт. 15-16 аяттарында. Хал атака хадису Муса. Бул аятта Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып, сага Мусанын кабары келди беле. Из надаху раббуху бил вадил муқаддаси туа. Бир кездерде анын Роббиси Мусаны Туа өрөөнүндө чакырды эле. Hem tafsirine gele turgan bolsak, ay alam yablughuka qissata Musa aleyhissalam ma Firavun. Musa aleyhissalam menen Firavundun okuyası jönündө sağa kabar geldi bele dep aytıp atat. Allah Taala Musa aleyhissalamды mucizalar menen bekemdep Firavunga jönötkөн. Hina nadahu rabbuhu laylan mukalliman iyyahu mukallifan lahu bin nubuwwati var risala fil wadi al mubarak al mutahhar wa huwa Tuva. Allah Taala Musa aleyhissalamды anın paygambarçılığın, elçiligin bekemdep Tuva örönündө Musa aleyhissalamga Allah Taala kayrılgan. Tuva degen örön wa huwa al wadi fi jabal Sina. Sina degen toğdoğu bir örön bolup atalat. Musa aleyhissalamды Allah Taala mına oşol öröndö süylögön ha. Wa innama zakarallahu bi qissati Musa aleyhissalam li annahu abhara al anbiya mutaqaddimina mu'jiza. Musa aleyhissalamdın kıssasın, okuyasın Kur'an'da ne üçün bayandap atat? Sebebi degende paygambarımızdan aldığınki paygambarlarga da mucizalar berilgen. Bul okuyanı Musa aleyhissalam menen Firavundun okuyasın Allah Taala emne üçün Kur'an'da bayandap atat. Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem paygambarçılık millet berilgenden keyin koomu tarabынан paygambarыбызга kanday karşılıklar көрсөткөндүгүн бекемдеп, ошондой эле Курайш урусунун мушриктери пайгамбарыбызга кандай кыйынчылыктарды жеткирген болсо, сенден алдыңкы пайгамбарларга дагы өзүнүн коому ушундай кыйынчылыктарды жеткирген. Буну билип алгын сен. Сенден алдыңкы пайгамбарлар дагы өз коому менен динди жеткирүүдө канчалаган кыйынчылыктарды көргөн. Деп турган Муса алейхиссаламдын Фиравун менен болгон окуясын ушинтип баяндап, ачыктап айтып берип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Курайш мушриктеринин канчалаган кыйынчылыктары жеткен болсо, Муса алейхиссаламга дагы Фиравун менен анын желдеттеринин мына ушундай кыйынчылыктар жеткен. Андан кийин Аллах Таала Муса алейхиссаламдын кылган ишин ачык айкын баяндап, мынандай деп айтып атат. Изхаб ила Фиравун иннаху тага dedi. Ай кала Аллаху Таала лаху. Аллах Таала Муса алейхиссаламга кайрытат. Изхаб ила Фиравун тагыя. Мисыр. Фиравунга баргын. Фазхаб ила Фиравуна иннаху тага. Сен Фиравунга бар. Firavun aябай чектен ашып кетти dedi. Fa innahu jawazal hadda fil isyan ve takabbur vel kufru billah. Allah Taalaga kafirlik kılууда aябай чектен ашып кетти бул dedi. Мына ушул чоң күнөөдө aябай чектен ашып кетти. Эми Муса алейхиссалам Фиравунга баргандан кийин алламаху услуб ад-дa'ва. Аллах Таала Муса пайгамбарыбызга дават кылуунун жол жобосун үйрөтүп атат. Кантип дават кыласың Фиравунга баргандан кийин? Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sen ağa bargındagın ağa mınday деп айткын. Hallaka ila an tazakka. Şirkten oğlak bolup tazalangaның üçün, же болбосо сен Роббиңе мен чакырайынбы, сен үндөйүнбү? Мен сени Аллага чакырсам, сен ширктен оğlak болуп алыс болсоң, ошондо сен Аллага күнөөкөр болуудан коркуп каласыңбы деп айткын ага dedi. Ay faqul li Firavun ba'da usulika ilayhi. Musa aleyhissalamды Allah Taala буйруп атат, Firavunga бар. Firavunga жетип баргандан кийин айткын. Сени ширктен тазалоого, айып нуксандардан тазалаш үчүн, же болбосо сени Алланы таанууга, Алланы таухидине чакырууга, Аллага кулчулук кылууга чакырайынбы деп айткын. Мына ошондо сен менин чакырыма жооп берип калсаң, фатахафу иқабаху. Анда сен Аллах Тааланын азабынан коркосуң. Алланын буйруктарын аткарасың, тыйганыдан тыйылып каласың деп айткын. Firavunga dedi. Wa innama amarahullahu bilaynil qawl. Жана жогоруда айтпадыкпы? Муса алейхиссаламды Firavunga жөнөткөн мезгилде Аллах Таала Firavunga даваттын жол жобосун үйрөттү деп. Кантип дават кыласың? Ыймансыз адамды кантип исламга, ыйманга, таухидке, Алланы таанууга чакырасың? Bilaynil qawl dedi. Сылык сыпайы мамиле менен, жумшак сөз менен dedi. Себеби дегенде даватка пайдасы тие турган нерсе, сылык сыпайы мамиле кылганың, жумшак сөз менен дават кылганың пайдасы тиет dedi. Мына ошол эле дават кылууда орой сөздөр менен бирөөнү дават кылып чакыра албашың мүмкүн. Бирок сылык сыпайы мамиле менен, жумшак сөздөр менен адамды өзүңө иймерип алышың мүмкүн. Мына ошондуктан Аллах Таала Муса алейхиссаламга үйрөтүп атат. Алланы таанууга, таухидке чакырып аткан мезгилиңде агам не деди? Сылык сыпайы сөз менен, жумшак мамиле менен чакыргын деди. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Дегенде ага жакшы сөз айткыла. Балким ал мени эстеп туруп, менден коркуп калатыр деп Таха сүрөсүндө дагы айтты.
Бұл Таха сүресінің 44-аятында «Фақула лаху қаулан лаййинан лааллаху ятазаккар ау яхша». Екеуін айтып отады. Муса алейхиссалам менен бір туған ағасы кім? Харунға. Сен екеуің Фирауынға барғыла да «Фақула лаху қаулан лаййина». Сылық сыпайы, жұмшақ сөз айтқыла. Балким ал мені естеп, менден қорқып қалар деді. Демек, бұл динге чақыруының бір жақсы жол жоғысы. Адамдарды динге чақырып отқан мезгілде сылық сыпайы мәңгілеменен, жақсы жұмшақ сөзменен чақырсаң жақсы болады. والآية دليل على أن المقصود الأعظم من بعثة الرسل هداية الناس إلى معرفة الله وأن معرفة الله تستفاد من الهدي. Эми жогорку аятта далил болот. Пайгамбарлардан жиберилиш максат адамдарды Алланы таанууга, чакырууга милдеттендирилген алар. Эми Алланы таануу кайсы нерседен пайда болот десе, Алланы таануу анна ма'рифаталлах тустафат минал хади. Ошол Алланы таанып калуу чакырып аткан адамга дагы таандык болуп калышы мүмкүн да. Сен адамдарды дават кылып исламга, иманга чакырып атканда кандай сөздөр менен чакырып атасың? Кандай мамиле кылып чакырып атасың? Эгер сылык сыпайы сөз менен, жумшак мамиле менен, жагымдуу сөз менен чакырсаң, демек дават кылып иманга, исламга чакырып алышың мүмкүн. Бирок дават кылууда орой сөз жакшы пайда бербей калышы мүмкүн. Андан кийин Аллах Таала Муса алейхиссаламга, Фирауынга Аллах Таала тарабынан берилген муъжизаларын көрсөтүүнү буйруйт. Муса алейхиссаламга Аллах Таала муъжизаларды берген. Фарахул аятал кубра. Анан ага Фирауынга Муса алейхиссалам Аллах Таала тарабынан берилген муъжизаны, чоң белгини көрсөттү дейт. Ай азхара лахул алама ал муъжиза ал кубра даллату ала сидqi нубувватихи ва хия инқилабул аса ал хайя. Муса алейхиссалам ага Аллах Таала тарабынан берилген улуу бир муъжизаны көрсөттү, анын пайгамбарлыгы чын экендигин билдириш үчүн. Ал дегени кайсы муъжиза эле? Таяктын жылан болуп калышы. Же болбосо колун койунан чыгарса, колудан нур чачырап чыгышы, муъжизалар. Ва ма'залика каззаба ва халаф. Мына ошондой болуп Аллах Таала тарабынан берилген муъжизаларды Фирауынга көрсөтүп турса дагы, Фирауын жалганга чыгарды, моюн сунбады. Кийинки аятында факаззаба ва аса, жалганга чыгарды дагы, баш ийбеди дейт. Сумма адбара яса, андан кийин жүз үйрүдү дагы өзүнүн карама каршылык иштерин дагы баштап кыла берди дейт. Факаззаба Фирауын би Муса ва бима жаа бихи минал хак. Бул аятты, бул белгини, бул муъжизаны көргөндөн кийин дагы ыйманга келбестен Фирауын тескерисинче эмне? Жалганга чыгарып, Мусаны дагы жалганга чыгарды, Муса алып келген акыйкатты дагы жалганга чыгарды. Аллах Таалага күнөөкөр болуп моюн сунбады, ыймандан жүз үйрүп кете берди. Анан жөн эле кала бербестен жердин бетинде бузукулуктарды кылып баштады. Муса алейхиссалам алып келген белгилерге, муъжизаларга карама каршы иш жүргүзүп баштады. Адамдарды майданга чогулту. Аскерлерин жана башка адамдарды майданга чогулту дагы, анан не деди? Мен силердин улуу Роббиңер, жаратуучуңар менмин деп айтып баштады. Ал дегени жанагы көргөн муъжизаны жүрөгү менен дагы, тили менен дагы жалганга чыгарды дейт. Ыйман келтирип ишенбеди дейт. Фахашара фанада факала ана раббукумул а'ла. Ай фажамаа جنوده للتشاور أو جمع السحرة للمعارضة ثم نادى في المقام الذي اجتمع فيه معه أو أمر مناديا قائلا أنا ربكم الأعلى فحشر فنادى deyt. Adamdарды çoğultu dagın, adamlarga kayırılıp men selerdin uluu Robbiңермин деп айтты дейт. Жаратуучуңар мен болом selerdin dedi. Же болбосо бүт адамдарды чакырды, өзүнүн аскерлерин, желдеттерин чакырды. Ошону менен биргеликте сыйкырчыларды дагы чакырды, Муса алейхиссаламдын муъжизасына карама каршылык көрсөтүш үчүн дейт. Анан мен силердин Роббиңермин деп айтты дейт. Себеби дегенде менин мүлкүм өзүмө таандык, менден башка эч ким эйлик кыла албайт. Менин падышачылыгыма дагы, султандыгыма дагы, мүлкүмө дагы эч ким эйлик кыла албайт. Бир гана мен өзүммүн деди. Кудайыңармын мен деп жарыя берип атат. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Эми кийинки аятында айтат. Аллах Таала Фираунду дүниөдө дагы жазалап, ахиретте дагы азапка салып койду деди. Эми Фираунду дүниөдө дагы жазалап туруп, ахиретте дагы азапка салып коюшу, инна фи залика албетте мына ушул нерсе лa'ибрата лиман яхша. Ким Алладан корккон болсо, улага аябай бир чоң сабак болуп аталат. Фираундун окуясы бизге бир сабак иретинде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эскерилип Куранда айтып атканы, мушриктер тарабынан саңа жеткен кыйынчылыкка сен сабырдуу бол, биз сенден алдыңкы пайгамбарлар дагы мына ушундай болгон. Алардын коому жалганга чыгарган, сени дагы жалганга чыгарат. Алардын коому дагы ага каршы чыгышкан, сенин коомуң дагы каршы чыгат. Сенден алдыңкы пайгамбарларды ээрчигендер да болгон, ээрчибегендер да болгон. Эми сени дагы ээрчигендер болот, ээрчибегендер болот деген максатта айтылып атат.
Анан күнөөкөр болуп, өзүмө текеберленип, өзүнү жаратканмын деп текеберленгендерге үлгү катары, сабак катары Фираундун окуясын дагы эскертип айтып атат. Мына биз Фираунду мен Кудаймын деген мезгилде эки азап менен азаптап койдук. Биринчи дүйнөдө деңизге чөктүрүп азаптадык. Эми ахиретте тозок менен азаптайбыз. Ошондой эле сен дагы текеберлик ыймандан жүз үйрүп кете турган болсоң, исламдан жүз үйрүп кете турган болсоң, акыйкат нерселерден жүз үйрүп текеберленип кете турган болсоң, сенин акыбетиң дагы мына ушундай Фираундой болот. Дүйнөдө дагы азаптап коебуз сени, ахиретте дагы от менен азаптап коюшубуз мүмкүн. Эсиңе келгин о адам баласы деп атат. Мына ушул Фираундун дүйнөдө дагы жазаланышы, ахиретте дагы азапка батышы сен менен биз үчүн аябай чоң бир өрнөк сабак болуш керек. Ыймандан, исламдан жүз үйрүнбө. Акыйкат нерседен жүз үйрүбөгүн сен. Дайым акыйкат менен бирге бол. Акыйкат кайсы тарапта? Сен ошол менен бол. Динин кайсы нерсе буйруйт? Мына ошол нерсени аткар. Динин кайсы нерседен тыят? Мына ошол нерселерден тыйыл. Аллах Таала мына ушундай күнөөкөрлөрдү дүйнөдө дагы, ахиретте дагы азаптап коет деди. Фираунду, жанагы ээрчигендерди, Фираундун коомун Аллах Таала дүйнөдө дагы чөктүрүү менен азаптап койсо, ахиретте дагы от менен азаптайт деди. Мына ушул нерсе силер үчүн аябай бир өрнөк болуп аталат деди. Жогорку аяттардан алына турган пайдаларды айтайлы. Муса алейхиссалам менен Фираундун окуясында аябай бир чоң өрнөктөр бар дейт. Ким өрнөк алса, өрнөктөр бар деди. Аллах Таала мына ошол инсанга өз пайгамбарын жиберди, муъжизалар менен бекемдеп жиберди. Муса алейхиссаламдын пайгамбар экендигин, анын колундагы муъжизаларын көрүп турса дагы өзүнүн чектен ашуусунда, кафырлыгында Фираун ишин улантып кете берди дейт. Анан Аллах Таала бунун акыбетинде Муса алейхиссаламдан аябай катуу үч алып, дүйнөдө дагы деңизге чөктүрүү менен азаптап, ахиретте дагы тозого салат деди. Wa fil qissati tasliyatun lin-nabi sallallahu alayhi wasallam amma yulaqihi min sududi qawmihi. Эми экинчи пайдасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дагы өз коомунан келе турган карама каршылыктарда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бекемдөө иретинде айтылып атат. Чектен ашкан, текеберленип, ыймандан, исламдан жүз үйрүгөн адамдарга эскертүү иретинде айтып атат. Сен ойлон деди. Текеберлене исламдан, ыймандан алыстап кетсең, сенин акыбетиң дагы ушундай болот. Ооба. Фалакад кана Фираун ахва мин куффар ай аср. Кайсы кылымдын кафырлары болбосун, Фираун алардан канчалаган күчтүү болгон. Аябай чектен ашып кетти. Муса алейхиссаламдын дааватын дагы четке какты. Күнөөкөр болуп, күнөөкөрүндө бекем болуп кала берди. Аллах Таала тарабынан берилген дааваттарга не кылды? Карама каршылык көрсөттү. Аллах Таала тарабынан берилген муъжизаларга каршы чыкты. Ишенбеди. Четке какты, жокко чыгарды. Акыбетим не болду дейт? Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы азапка калды деди. Фираундун ыймансыздыгына карабастан, текеберленгенине карабастан, Аллах Таала дагы эле ажиз зат эмес, бардык нерсеге кудурети жетүүчү зат. Алам кафир болуп кетсе дагы, ыймансыз болуп кетсе дагы, Аллах Таала өзүнүн ибадаткөйлүгүндө, ибадатка татыктуу экендигинде, жаратууда жалгыз экендигинде, ибадатка жалгыз татыктуу экендигинде кала берет. Мына ошондуктан биз айтабыз, келиң, исламга, ыйманга чакырылып аткан мезгилде жүз үйрүгүн, тескери басып кетпе. Акыйкатка кайтың. Ыймансыздыктан ыйманга кайтың, иншалла ахиретиңиз абат болот. Эгерде текеберлене ыймандан алыстап, дүйнөгө кул болуп, жараткандын кулчулугунан кача турган болсок, анда ахиретибиз бизге пайда эмес, зыян алып келип калышы мүмкүн. Андыктан мына ошондой Куранда айтылган бизден алдыңкы коомдордун окуялары бизге ибрат, үлгү болуу иретинде айтылып келсе, мына ушул сабактардан, мына ушул Куранда келген окуялардан биз үлгү алып, ибрат алып жашашыбыз керек.